Самарсар урматтуу көрөрмандар. Биз азыр Facebook'tan эфирге чыгып атабыз. Урматтуу Facebook дүйнөсүндөгү биздин мекендеште бүгүн биз ушул билим берүү министрлигине анын жетекчиси Каныбек Капашевичке келгенбиз. Бирок тилекке каршы саат 1-де келип, мына саат азыр 6-дан 50 өттү. Кабыл албай атат, жарандарды кабыл алуу күнү, бул мыйзам. Бирок биз бүгүн келгендигибиз ушул Токмок шаарында IQ деген жеке менчик мектеп бар экен. Дал ошол мектепте 84 бүтүрүүчү бүгүнкү күндө өзүнүн аттестатын ала албай, мына 3 күндөн кийин жогорку окуу жайларга кабыл алуу башталат экен. Бирок тилекке каршы биздин улуу урматтуу Каныбек Капашевич деген министр мына азыр сиздерге көрсөтүп коеюн. Карасаңыздар, бул жакта ошол 84 окуучунун ата-энеси бүт жалпыңа мекендештер Каныбек Капашевичти 6 сааттан бери күтүп атат да. Коомчулук үчүн аябай ачык ой деп интернетте тим эле интервьюларында аябай ооз көптүрүп сүйлөгөн министр, ишенген министрдин жоругу ушул болуп атат да. Мына бул жерди карасаңыз, мына жаш баласы менен келип бала уктап атат. Ушуларды эмне күнөө мисалы? Сиз ата-энесиз же? Ооба, мен ата-эне. Мен кызым мектепте жакшы окуган. Бул экстернатка жөнөкөй балдар келбейт болуш керек. Булар уже мектепте окуган. Биз интервью алдык. Билим деңгээли балдардын сүйлөгөнүнөн абдан жакшы билинип атат. Мындай мектепте окуган кызыксыз болуп калган да. Ошон үчүн 11-де эртерээк бүтүрүп алалы деп келген болчубуз бул окуу жайга. Ошондой эле орто тапшырып эң жогорку балл алдык, 201 балл. Аутсага өткөн февралда эле. Азыр эми сообщение жиберип атышат уже аттестат алып келгиле деп. 1-2 күндө алып келгиле деп. Булар алып бара албайт абыз. Азыр мыйзамды бузуп одону. Бул жакта мына бүтүрүүчүлөр. Бул жакта мына карасаңыздар. Бул жакта милиция ушул жакка эгип койгон. Эми ишенген министрдин жоругу бүгүн мыйзам боюнча жарандарды кабыл алууга милдеттендирилген. Урматтуу, азыр сизге юристке бир-эки ооз Facebook'табыз, түз эфирдебиз да. Жакында передачабыз чыгат. Бүгүнкү министрликтин жоругу боюнчачы. Азыр бул министрлик эмне кылып атат, эмнеге ушундай жагдай жаратып атат? Сиз юрист катары аты жөнүңүздү айтып туруп айтып кетсеңиз. Мен атым Ильяна Жадигерова, мен өзү юрист болуп иштеймин. То есть родители, я представляю родителей, они были записаны на прием, потому что сегодня приемный день, и согласно закону об обращении граждан, то есть министр должен был подойти и принять всех родителей, выслушать их, то, с чем они пришли, но, к сожалению, вот мы с 2 часов находимся здесь, и до сих пор не можем дождаться приема. Негизи азыр билим берүү министрлиги эмнеге качып атат? Они утверждают, что необходима лицензия на экстернат, хотя по закону о лицензионно-разрешительной системе, которая устанавливает исчерпывающий перечень лицензий и разрешений, лицензии на экстернат не существует. Есть лицензия на образовательную деятельность, и вот она как раз есть. Здесь она говорится, что учебный комплекс IQ, образовательная деятельность бессрочная, да? То есть это то, что соответствует законодательству. Вот. Азыр дагы мыйзамдуу деталдарын буюрса ачык айтып биз передачабыздан көрсөтүп беребиз. Эмнеге бул министрлик 84 баланын тагдыры менен 84 окуучуну оюнчук көрүп, аларга кайдыгер мамиле кылып атат. Жок лицензия, мисалы үчүн ошол экстернат деген лицензиясы жок экен, ошол үчүн биз буларды аттестат бербей атабыз депчи. Бирок булар 2 жылды 1 жылда бүткөндүгү тууралуу ал билим берүү мыйзамдары боюнча экстернаттык деген бул жөн гана форма обучения бул. Ошон үчүн булар каяктагы лицензияны айтып атат, азыр биздин суроолорубузга жооп бергенден качып атат. Урматтуу президенттин аппараты, урматтуу президент, бул президенттин жалпы кыргыз мамлекетинин саясатына саботаж кылган, ушуга окшогон министрлерге бир чара көрүп, көңүл буруп коюшуңуздарды өтүнөбүз. Анткени
84 бала эгерде Кудай сактасын арданып, намыстанып, мына 2 жылдык окууну сүйлөгөндөрүнөн азыр биз абдан билимдүү балдар экен. Анан бир нерсе боло турган болсо, анын жоопкерчилигин ким алат? Мына мен окугандыгым тууралуу аттестат ала албадым, ал болду, бул болду деп. Ким кепилдик берет буга? Азыр министр 6 сааттан бери, мына 1де келгенбиз. Мына 7 болуп атат. 7 сааттан бери турабыз ушул жерде. Киришибиз бир азап болду. Киргенден кийин министрге жолугушубуз экинчи азап болуп атат да. Кана коомчулуктун коомчулук үчүн ачыкмын деген министр. Бул жерде мен бул министрлик үчүн крокодил болуп калыптырмын. Анткени ушул ата-энелерди айтып атат, Улукбек чыкса мен кирем деп атат. 84 баланын тагдыры менен мен буларга бир көйгөй бир булар үчүн оорчулук жаратып атырмын да. Биз буларды мактай албайт экенбиз. Бул булардын кандай жүзү болсо, так ошондой кылып көрсөтүп, коомчулукта калың элдин катмарына булардын чыныгы жүзүн көрсөтүп коебуз да. Биз мактабайбыз. Кандай мыйзам бузуп аткандыгын, кандай жорук кылып аткандыгын биз ачык көрсөтүп беребиз. Ошон үчүн бизден качып аткандыгын өзөгү ошондо болуп атат. Анткени лицензия боюнча мыйзамда эч кандай көрсөтүлгөн эмес. Экстернаттык лицензия берилет деген жагдайды тапир албай атат. Бир да буква жок андай мыйзамда. Ошол эле учурда бул балдардын билим алууга болгон укугун, балдардын ушул конституцияда корголгон укугун тепсеп, бүгүн билим берүү министрлиги ушундай саясат кылып атат. Кабинеттен чыгууну урматтуу жакындары, министрдин колдоочулары айтып койгулачы министрге, бул жарандарды кабыл алып койсун, жарандардын үнүн уксун. Анткени 3 эле күн калыптыр, жогорку окуу жайга кабыл алуу старты башталат. 3 күндөн кийин. Ал эми булар күбөлүгү жок кантип окуйт балдар? Ошон үчүн мына баары 60% бул жактан бүткөн балдар эң жогорку көрсөткүчтө. Иним, саламу алейкум. Атың ким? Мен атым Чомоев Бекбол. Ошол экстернатты 1 жыл окудук. Канча бала алдың? Ортыдан 190 бала алдым. Меники да Канча окуу жайга өттүң? Манаска өткөн, мен анан ушул жылы эгер мен өзү 15темин. Анан эгер 16га чыксам, визаны алып Америкага кетсемби деп окууга багым берган ошондой ойлор бар эле. Анан азыр аттестат жок болуп, кичине эме болуп атат. Көйгөйлөр болуп, проблема болуп. Ал меники дагы эң өйдөнкү бал эмес, менден өйдөлөрдө алгандар бар. 201 алган бир кыз бар. Кийин сен чиновник болуп калсаң, мамлекет башына министр болуп калсаң, ушундай министр болбой эле кой, макулбу? Кудай буйруса. Жакшы сабак алдыңбы? Ооба. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Меня зовут Сабина, я набрала 201 балл по ОРТ и уже поступила в УЦА. И получается, нам здесь не дают аттестаты, когда мы уже закончили 1 год. Мы, получается, пахали, сдавали все, что нужно, все экзамены, и тут нам говорят, что не выдадут аттестат. Получается, нам нужно еще 1 год учиться, бегать, все это заново повторяется, хотя вот уже все есть на руках, кроме аттестатов. Все, что мы просим. Эң жогорку билим деңгээлдери мына. Вот доказательство того, что мы вот все учились, все делали, и вот в итоге нас кинули. Бул жакта мына маданият кызматкери, мына маданияттын өкүлү турат. Бир бул кишиге да микрофон сунуп коеюн. İşte ошол Сиз көрөрмандар үчүн аты жөнүңүз. Мен атым Максат, фамилиям Улуев. Кыргыз улуттук Манас театрында, улуттук филармонияда дегеле маданият чөйрөдө иштеп келатам. Манастын тылык жоргуна жатабы азыркы министрдин кылганы? Эми Каныбек Капашев менен мындай чыгармачылыкта агини болуп жакшы мамиледе жүргөм. Анан азыр мен өзүм кызым ушундай күнгө душар болуп, ушул жерден көңүлүм айнып турат да. Мындай болбойт, 4-5 сааттан бери ысык жерде күтүп атабыз. Анан азыр айласынан гана мындай карманып турам дейм. Мындай болбойт да, мындай болбойт. Ушунча 84 баланын тагдыры менен ойнобош керек. Бул жерде министрликте кээ бир мугалимдердин, мектепте мугалимдердин кетирген кемчиликтери болсо, өздөрү араздашкан болсо, алар өздөрү чечишип алсын. Балдардын тагдыры менен ойнобош керек. 84 баланы окутту. Буга чейин эмне эшек такалап жүрдүбү текшербей? Аттестатын берсин колуна. Андан кийин бирин бири мага эмесе бышырып жесин,
Мен кекилик билем дегенде болуп, ошо бышык жаза өздөрү билсин. Ойнобуш керек балдардын. Кичинекей балдар. Эче, сизге суроо, юрист катары. Дагы бир суроо бере алайын. Коррупция боюнча мыйзамда, эгерде мыйзамда көрсөтүлбөсө, жок талаптарды койсо, бул коррупциянын белгилерине жатабы? Эгер мамлекеттик кызматкер өзүнүн ыйгарым укугунда көрсөтүлбөгөн жок талаптарды коюп, азыр сиздерге лицензия деп атат. Экстернаттык лицензияны керек деп атат. Бирок андай мыйзам жок болуп атат. Бирок ушул мыйзамда көрсөтүлбөгөн талапты коюусу бул коррупциянын белгилерине жатабы? Это подходит как раз-таки под статью злоупотребления полномочиями, должностным лицом. И это как раз-таки то дело, которым должна заняться прокуратура, как бы именно расследование данного случая, чтобы дать свою правовую оценку. Урматтуу прокуратура. Юрист айтып атат. Сиз мугалим экенсиз. Агартуучу интеллигенциянын өкүлдөрүсүз. Айтыңызчы бул жагдай боюнча азыр. Эми бул жагдай боюнча эмнени айтам, Улукбек? Мынакей өзүңүздөр менен 4 сааттан бери кармашып көрүп атабыз го. Бул министрликке мен бүгүн биринчи жолу келген жокмун. Ата-энелер менен буга чейин келдим. Анткени мен кыргыз тил, адабият сабагын мен алып бардым. Ушул балдардын куратору мен болдум. Ата-энелер менен тыгыз мен иштедим бул балдар менен. Ошондуктан бул ата-энелер менен мен бүгүн биринчи эмес, бүгүн 5-чи жолу келип атам, Улук мырза. Мынакей келгенден бери эле ага чейин мынча бул жерде, пока Улук мырза мен азыр айтмакмын да, бул жерде мынакей азыр бизге өткөндө урматтуу Садыр Жапарович айтты го, биздин мамлекетте азыр кадр саясатында ачкачылык депчи. Ошол туп-турада биздин кадр саясатыбызда ачкачылык. Мына ушул именно ушул билим берүү тармагындагы кадр саясатын отуруп биринчи оңдош үчүн министрди жаңы канча министр алып келсек да оңолбойт, пока биз анын алдындагыларды оңдомоюнчакты. Кадр маселеси. Бул жерде жеке тирешүү. Өзгөчө биз мурда дайым айтып жүрөбүз. Саясатчы эч качан аткаруу бийлигине келип министрлик кызматты аткара албайт дегенбиз. Айтканымыздай болуп атат окшойт. Сиз директор катары да аты жөнүңүздү айтып коюңуз. Мадина Борисовна. Мадина же, сиздердин мектепте лицензия барбы жокпу? Да, есть бизге. Есть лицензия. Лицензияны көрүп коелу. Оригинал, Да. Мына урматтуу көрөрмандар, бул жерде лицензиясы турат. Мына бүт документтери турат. Эми 84 баланын тагдыры менен булар 2 чиновник бири-бири менен өчөшүп 84 баланын тагдыры менен ойноп атат турган жагдай жаралып атыптыр да. Мына кабыл алып койсо ошол эле учурда ушул лицензияны көрдүңүздөр азыркы министрдин бир дагы өкүлү азыр замдары келди, бирок ошол жерде лицензиянын жокко чыккандыгы тууралуу бирөөсү дагы айтып бере алган жок. Демек, лицензия мыйзамдуу. Лицензияны жокко чыгаруу жөнүндө буларда эч кандай иш аракет болгон эмес. Бул мыйзамдуу турган бүгүн лицензиясы бар мектеп экен. Коррупциянын белгилери мамлекеттик кызматкерлер мыйзамда көрсөтүлбөгөн нерселерди талап кылуусу бул коррупциялык белгилерге жатат. Коррупция жөнүндө мыйзамда. Мына ысык, бул жердеги абаны айтпай эле коелу эми. Кандай? Ар бир мына караңыздарчы, элди суу сатпагыла деген сөз бар го. Мына ар биринин астында жарандары мына ата-энелердин астында суу турат. Суулардын баарысы не болду? Карабайсыздарбы? Сууну түгөттү баарысы мына. Суу жок. Суу саткан, куураткан министрлик болуп тур мына. Могу дарыны караңыз. Дары ичип атасыздарбы же? Дары ичип атабыз. Башыбыз ооруп, давлениябыз көтөрүлүп, дары ичип калчылдап өзүбүздү успокоить этип отурабыз ошолорду карап. Уят эле. Урматтуу министрди айтып койгулачы, келип ушул жарандардын үнүн угуп, жарандардын, балдардын тагдырына жооп берип койсун. Президент бул кишини министр кыла электе, президент аябай сындап, аябай билимдүү киши болуп көрүнбөдү беле? Аябай билимдүүлүктү
пропаганда кылып, президентти эң катуу сындап, анан мен эле келсем, мен эле кызматка барсам, баарын кыйрап таштайм. Ой, мени бир кызматка коюп көргүлө деген таризде эмне деген мындай интервьюларды берип популисттик кадамдар жаратып атты эле. Анан эми азыр өзү министр болуп келди, бирок могул жарандарга жасап аткан мамилесине күбө болуп атасыздар. Ошол эле учурда президенттин саясаты бул кандай болуп аткан? Жеке мектептерге эркиндик бергиле, жеке мектептерди ачкыла, ким мектеп ачам, бала бакча ачам дегендерге жерди мамлекет биз бекер беребиз деп жеке мектептер болгон саясатты күчөтпөдү беле? Ал эми министрлик жеке мектептерге жасап аткан жоругу ушундай болуп атат. Бул президентти түздөн түз саботаж кылып атат деп деле айтсак болот. Анткени президентке карата саботаж жүргүзүп аткан саясатты биз көрүп атабыз. Мына элдин жагдайын оюнчук көрүп, мына 6 сааттан бери күтүп отурушат эл. Министрди айтып койгулачы, мындай тилиңер өтө турган бирөө барбы? Урматтуу президенттин аппараты, урматтуу Акылбек Үсөнбекович, сиздер бүгүн жарандарды кабыл алуу күнү, анан жарандар келип 6 сааттан бери ошол жерде жүрөт. Ошол эле учурда бүгүн өзүнүн китебин ачылышын кылып, эртең менен өзүнүн жеке ишин, жеке китебин жарыялап жүрбөдү беле? Өзүнүн китебин ачканга убакыт табат. Өзүнүн жеке китебин иш чара уюштурганга убакыт табат. Ал эми жарандарды чакырып иш чара уюштурганга убакытсы жок болуп калдыбы? Кабыл алууга бүгүн приемный күн министрдин жазылган экен атын эле. Качан жазылдыңыздар? Биз 2 күн мурун, 3 күн мурун келип, понедельник күнү келип, саат 2-ден 4-кө чейин жазылып кеткенбиз. Именно менин фамилиямдын башында турган, жазылганбыз. Мынакей. Жарандарды кабыл алуу жөнүндө мыйзам бар. Министр баш болуп туруп мыйзамды тебилип атса, анан карапайым элден кантип мыйзамды сактагыла, ой, мыйзамдуулук керек бизге деп талап кылууга кимиңердин укугуңар бар? Урматтуу Акылбек Үсөнбекович, сиздин эң стратегиялуу, маанилүү министрдин жоругу ушундай болуп атат. Мына ушул суроолорго жооптон качып, балдардын тагдыры менен ойноп аткан министрдин жоругун түз эфирге чыгып көрсөтүп койууну өтүндүк. Анткени чыдабай калдык. Биз съемка кыла берип 6 саат болгон записибиздин баары толуп бүттү. Seksen 84 баланын тагдырына, бүтүрүүчүлөрдүн тагдырына, эртеңки келечегине кайдыгер мамиле болуп атат. Бул министрге биз бир кара тизмедеги адам окшойбуз. Же крокодил окшойбуз буякта. Качып аткандыгына караганда. Министрди чакырып коюңуздарчы, урматтуу министрлер кабинети, билим берүү министрлигин жетектеп турган президенттин аппаратындагы кураторлор. О, 84 бала эмне болот, кандай болот? Эже анан дагы бир суроо сизге. Юристке кичке суроо берем. Эме бизди келатканда көп болбодуңузбу? Кирбесин депчи. Негизи министрликтер ушундай кылганга укугу барбы? Негизи андай укугу жок. Анткени жаран болсо ал каждый гражданин и человек, он вообще в Кыргызстане имеет право свободно получать информацию и распространять ее. То есть это право гарантируется именно конституционно, то есть это конституционная норма, поэтому то, что они не пропускали нас и не давали снимать, это нарушение закона. И также вообще хотела отметить, что вообще министр это является общественным, то есть публичным лицом, должностным лицом, которого мы имеем право снимать при осуществлении его как бы когда он осуществляет свои обязанности, да, вот полномочия. Биз дагы деле күтүп атабыз, бирок
маалымат алмайынча кетпейбиз. Маалыматты министрге сурообузду бермейинче кетпейбиз. Ошондуктан урматтуу министр ушул 84 ата-эненин 84 баланын ата-энесин сыйлап, балдарды сыйлап, бул жакта отурган ушул жарандарды сыйлап кирип коюңуз. Жылуу кабинеттен чыгып, кабинетке отурбагыла, туруп иштегиле деп президент барган жерде айтып атат. Чуркап жүрүп иштешиңер керек деп айтып атат. Силер чуркабай эле чуркатып, суу сатып, суу жыгылтып отурасыңар го бул жакта. Ошондуктан биз суроолорубузду беребиз. Ошону келип сурообузга жооп берип коюңуз. Бул жакта жарандардын укугун тепсебеңиз.